Бүгүнкү баарыбыз коррупцияга каршыбыз аталышындагы иш-чаранын катышуучулары. Окуу жайда баарыбыз коррупцияга каршыбыз сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Сынак коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан уюштурулган. Сынак ушул жылдын май айында жарыяланган. Ага өлкөнүн бардык облустарынан 14 жаштан 35 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жаштары жекече жана чыгармачыл топ катары катышышкан. Бул иш-чарада биз ушул баарыбыз коррупцияга каршы болсок, Кыргызстаныбыздын өсүп өнүгүшүнө салым кошот элек деген максатта жаштар менен биргеликте ушул ой пикир сунуштар берилди. Сынак негизинен мыкты плакат жана мыкты видеоролик номинацияларында жүргүзүлүп, жыйынтыгында өлкө боюнча жалпы 2251 эмгек келип түшкөн. Анын ичинен 1649 плакаттар болсо, 602 видеороликтер түзгөн. Негизи билим берүү тармагында болгон үчүн биз ушул билим берүү жаатындагы ушу кичине болсо коррупцияны чагылдыралы деп неме кылабыз деген ойдо болгонбуз. Анан ушул видеодо негизинен коррупциядан бир гана орган эмес же бир жетекчилик эмес, коррупцияны ар бир адам өзү күрөш керек. Коррупцияга ар бир адам өзү жол бербесе, биз коррупция жоюлат деген максатта биз ошол видеону тартканбыз. Мен түшүнөм ушул тарткан видеобуз ушул прокуратуранын 5 видеосуна кирип туруп жеңишке жеттик. Ошмуда уюштурулган жыйында жалпы катышуучуларга ыраазычылык каттар тапшырылды. Андан сырткары шаардык деңгээлде орун алган жана республикалык деңгээлге эң мыкты 10-дукка кирген Ошмунун Үмүт телестудиясынын, Ошмунун кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин видеороликтери көрсөтүлүп, сыйлыктар тапшырылды. Ошмун Үмүт телестудиясы